29 апрелде Көкташ айылы тараптагы ок атуушудан Юлдашевдер улуу баласынан ал эми Кыргызстандын куралдуу күчтөрү жоокеринен айрылды. Исфана шаарындагы 20-21 аскердик бөлүгүнүн прапорщиги Бекзат Юлдашев мекен чегинде өз милдетин аткарып жатып, баатырларча курман болду. Түнү менен издедим, видео издедим, сүрөт издедим, каяктан күйөөм көрүнүп калат экен деп мен ойлодум. О түнү менен бир окопто жаткан болсо, чалсам түндө баягы чырагы тийип калса атып койбосун деп корктум. Бирок чалдым, көңүлүм не болуп. Частагыларга чалсам бирөө алган эмес телефонумду, олорам. Бекзат Юлдашев 10 майда болгону 35 жашка толмок. 10 жыл мурда үйлөнүп, 3 балалы болгон. Улуусу 7, ортончусу 5 жашта, ал эми кичүүсү 6 айлык болчу. Балам ала ата деп тил чыгарган эмес да ал. Ошо күнү сүйлөшкөнүбүздө ham айткан, бир көрсөт, баламды күлүшүнү бир көрсөт деген, биз билбей калдык да. Чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү тобунда айдоочулук милдетти аткарган Бекзат Юлдашевдин Көкташ айылына курал жарак жүктөп барганы айтылып жатат. Жоокер акыркы жолу 17-15-те достору менен сүйлөшүп, андан кийин эле жооп бербей калган. Ал айдаган машина Аксай тараптан ок атууга кабылып, 30 апрелде Исфанадагы үйүнө суук кабар келди. Эми ушундай ажалы экен да көрбөйсүңөр, мен бир ар кандай вариант болушу мүмкүн эле. Ошол колуна тийсе болот эле, же өтүп кетсе болот эле, же бир темирге кагылып калса болот эле. Именно ушул бир эле ок, денеси таза эле, бир эле ок. Ошо бронежилетте де болсо деле ошол астынан кириптир да, колтугунун астынан. Именно боковойдан атышкан да, эми обстрел болуп аткан жердечи. Ошол жерде, скорее всего, калып калган да. Бекзат Дайыр Асанов атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук аскер лицейинде, андан кийин Ош шаарында жогорку билим алган. 2013-жылы Исфанадагы аскердик бөлүктө кызмат өтөй баштаган. Жакындарынын айтымында Бекзат бир гана Кыргызстанда эмес, үй бүлө мүчөлөрүн дагы коргоп жүрүп өттү. Ошондой эле дарбазага карап отуруп калам элек да, байкем кирип келет дейм, бирок кирип келе албайт да. Айтуучу мен укам уруш болуп калса, билесиң да, мен өзүмдү мекеним үчүн жанын берип калышы мүмкүн, билесиң да, турабы дейт эле да. Мен тамашалаш айтат элем да, уруш кандай уруш деп тамаша билбейт элем, бирок бул сөздөр чын болуп калдыбы айтпайбы? Бекзат үйдүн улуусу болчу. Өзүнөн кийин 2 иниси, 1 карындашы бар. Ал 2-3 жылдан кийин чек ара кызматынан кетип, ишкерлик менен алектене турганын айтып жүргөн. Ой бала, ой бала. Тапкан кызматларыңды айтып эле, жаным бала. Бекзат сыяктуу мекенин коргоп жатып, эли жери үчүн курман болгондордун арасында 1991-жылы туулган Эсендур Кубанычбеков жана Нурсултан Маназбек уулу дагы бар. Алардын да сөөгө өздөрү туулуп өскөн айылдарда жерге берилди. Ошондой эле жаратылгандардын 30тан көбү аскерлер экени маалымдалды. Бул сүрөткө чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү тобунун өздүк курамы тартылган. Анда Бекзат Юлдашев менен бир катарда 2019-жылы чек арадагы ок атышууда курман болгон Равшан Муминов турат. Ал дагы Бекзат жана башка курман болгон аскер адамдары сыяктуу мекен үчүн жан берген. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.